7 миллион кыргыздан 2 жаш бүгүн бири-бирин издеп табышты. Куда-кудагыйлар ортосуна алтындан көпүрө салышты. Дал ушундай өзгөчө маанай менен баштап жаткандыгыбыздын себеби бүгүн НТС телеканалында сиздер жана биз күткөн биз жолуктук долбоорунда той туугандар. Кош келиңиздер бүгүнкү тойго. Биз жолуктук долбоору чынбы? Чын эле ал жактан баш кошобу дегендерге өзгөчө далил кылып биз бүгүн ушундай студияны жасап, жакшы маанайда катышуучулардын өзгөчө кийимдери жана алып баруучу Гүлназ Чыныбек кыздын стили өзгөчө көздүн жоосун алат десек болот. Бүгүн негедир биз толкунданып аткан убагыбыз 4-чү сезондун башынан баштап биз көптөгөн мамилеге иштеп келдик, бирок жыйынтык той менен аяктап атат десек болот. Ооба, мындай жагдай, мындай көрүнүш бир гана бизи катышуучуларда эмес, ардактуу телекөрүүчүлөр жана көрүүчүлөр, сиздерди дагы кубантып турган учуру деп толук ишенебиз. Караңызчы Канат мырза, бир гана катышуучулар жана биз эмес, көрүүчүлөр да жасанан алып тойлогону даяр турбайбы? Караңызчы. Өзгөчө бир жерден мындай бир нерсени баса белгилеп айтып кетким келип атат. Жакшы ниет бул жарым ырыс деп коет кыргыздачы. Ушул жерде Медина турган, көрөсүңөр, менин теңим келет дагы менин колумду сурап кетет. Көрөсүң Тилек, 100 000 сомду ушул жерге бересиң деген. Мына ошол жакшы ниеттер аткарылып, бүгүн той десек болот. Күткөн күн келди туугандар. Той кут болсун деп бир шаңды кол чап коюңуздар. Балким биз өтө толкунданып жаткандырбыз, бирок толкундангандай эле барбыз да. Албетте. Ооба, Гүлназ айым, бул сөз өтө пайдасын тийгизип атат. Ар бир тойдо, ар бир кыргызстандыктардын жаран ушул сөздү көбүрөөк айтканга аракет кылышат экен. Бактылуу болуш үчүн ушул сөз себеп болсун дейт экен. Анда сиз баштап койсоңуз. Бакыт издеп, калгаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Бүгүнкү атмосфера мындан да өзгөчө болуусу күтүлүүдө, анткени бир гана катышуучулар эмес, биздин студияда бүгүн коноктор дагы болмокчу. Канат мырза. 3-чү сезондун коноктору биз жок кантип атты болду экен, бактысын таптыбы же дагы деле тапкан жокпу? Анда кол чабуулар менен 3-чү сезондун катышуучуларын тосуп алалы, келиңиздер. Баракелде. Келиңиздер. Себептери менен келип тур Канат мырза. Руслан мырза, мына куш келипсиз. Динар айым, Айсулу айым куш келипсиз. Булар чарчап калып дароо эле отуруп алыштыр. Кийин убакыт берилгенде сиздерге өтөбүз. Дагы бул жерге өзгөчө баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе. Бүгүн бир мырза өзгөчө толкунданып, ушунча кыздардын арасынан өзүн бактысын табып, эгерде мен ушул кызга баш кошсом, менин жашоом мындан да жарыктыкка, жана менин жашоом мындан да жакшырат деген ниетте бүгүн биздин катышуучу 4-чү сезондун күйөө баласы Эсенбек мырзаны кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Күйөө бала келатат туугандар. Арген мырза, Эсенбек мырза, Шайырбек мырза. Сиз мырзаларды айтканыңыз кичине жагымдуураак болот да мырзаларгачы. Маанайыңыз кандай? Кош келдиңиздер. Жакшыбы? Мындай сиздер да мындай ишене албай аткан сыяктуу эле болуп атасыздар, же мындай сүйүнө албай же кол чаба албай, эмне болуп атат биякта деп. Жадагасы урматтуу көрүүчүлөр, биздин катышуучулар да ишенбей кетип атат да. Анда бир күйөө балага катуураак кол чаап коелу. Ардактуулар, кымбаттуулар, мынакей жалпыңыздардын көз алдыңыздарча эң толкунданта турган учурга да келип жеттик.
Ар бир эле айым бул жашоого жаралгандагы максаты сөзсүз түрдө турмушка чыксам экен, кыргыздын тукумун уласам экен деген максат болот эмеспи? Дал ошондой максатты артынып биздин эшигибизди кагып келген Медина айым бүгүн антип өзүнүн сүйүктүү турмуштук жолдошуна баш кошуу алдында турат. Анда жалпыңыздардын назарыңыздарда эң бүгүнкү күндүн суп-сулуу айымы, керемет ак куусу десек да болот. Келиңиздер, назарыңыздарда Медина келатат. Кол чабыңыздар! Ойго жеткен периште өзүнүн кыялындагы ак боз ат минген Ханзадан эсептелет экен. Дал ошондой Ханзада бүгүн бизде төрүбүздө конок болуп, Мединанын колун сурап, элдин көзүнчө бул реалити долбоордо экөөнүн ортосундагы мамиле, сүйүү баардыгы ачык чагылдырылып отурат да бул жерде Гүлназ айым. Ооба, мына ушундай мүнөттөрдү, мына ушундай көз ирмемдерди ар бир мырзага жана ар бир айымга даамын татканды жараткан насиеттин дейли. Ал эми биздин бүгүн тааныштырган Эсенбек менен Медина көптөгөн жаштарга үлгү болчу эң мыкты үлгүлүү үй-бүлөлөрдүн катарын толуктаганды жараткан насиеткен болсун. Өзү турмуш деген ушундай экен да. Биз Эсенбек мырзага 3-сезондо өзүнө ылайыктуу айым таба албадык чындыгындачы. Бирок 3-сезондо катышуучу катары биз кетирдик, 4-сезонго жаңы катышуучуларды алдык. Ошолордун арасынан Мединаны жактырып чын жүрөк менен келгенин бүгүн айдан ачык тастыкталып турбайбы? Эми ушул экөөнү караңызчы, көз тийбесин дегендей. Ооба, бир четинен жүрөк толкуп кубанып турса, бир четинен толкундап жана ата-энеси кызын узатып, же болбосо уулун үйлөп тургандай сезимге чалкып турган учурубуз. Анткени бул да болсо биз жогоруда буга чейин көптөгөн айтып келгендей чакан үй бүлө болуп калбадыкпы? Эң сонун көз ирмемдерге балкып турган учурубуз. Өтө керемет. Неге биз жолуктук долбооруна барат дегендерге дагы бир далил болуш керек. Биз жолуктук долбооруна жалгыз жүргөндөр келет жана бактысын издегендер гана келет. Андыктан ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр жана катышуучулар, дагы бир жолу биз тойду баштадык. Той кут болсун! Эгерде сиздердин дагы үйүңүздөрдө мына ушундай көз ирмем жакын учурларда кезигүү астында турсаңыздар, анда сөзсүз түрдө биздин бүгүнкү чыгарылыштын башкы демөөрчүсү АОТ фирмасына кайрылыңыздар. Анткени бул жакта сиз узатып жаткан кызыңызга ылайыктуу, сепке ылайыктуу баардык үй тиричилигине керектүү техникалардын баарын таба аласыздар. А эгер сиз биз жолуктуктан тагыраагы дал ушундай кызымды турмушка узатып жатам деп барсаңыз, анда сизге сөзсүз түрдө жеңилдетүү же болбосо скидка каралган.
ушундай жандуу скрипканын коштоосунда биздин 2 жашты өзгөчө кооздоп алып кирип берген Гүлназ айым. Жаңыл жана Асемага бир шатырата кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, өнөрүңүздөр өркүндөсүн. Бүгүнкү тойду биз ата-энелерди чакырбай, чыныгы мындай орусча айтканда молодежный свадьба кылалы деп чечтик. Ооба. Буга арналган дагы атайын программалар бар. Алдыда чогуу күбө боло аласыздар. Биздин 3-чү сезон менен 4-чү сезон ортосунда таймаштар дагы күтөт. Ал эми сиздер экрандан алыстап алсаңыздар, биз баштадык. Албетте, адамга бирден бир бул пайдалуу керектүү нерсе бул саякат экен. Гүлназ айым, сиз дагы көптөгөн мамлекеттерге саякаттап барасыз, акчаңызды аябайсыз, 5 жылдыздуу отелдерде эс аласыз, болушунча акча коротосуз. Бирок ошол саякаттын артынан сизде көптөгөн идеялар келип атат, көптөгөн чыгармачылыгыңызда жаңылануулар, көбүрөөк акча тапканга аракет кылпай эле таап атасыз акча. Дал ошондой биздин башкы демөөрчүбүз путевка кейжи менен дүйнө жүзүнө саякат кылыңыздар. А биз болсо катышуучулардан жана 3-чү сезондон келген биздин конок катышуучулардан отур башыңыздарды суранабыз. Дароо эле тойдун башында жагымдуу маанай менен башташ үчүн назарыңыздарга учурдагы эң хит ыр жана хит ырчылардын сап башында турган Элер айымды тоса алыңыздар. Той куттуу болсун. Келиңиздер. Бийлеп. Хош келдиңиз. Анайыңыз жакшыбы? Биздин куттуу студиябызга, тоюбузга. Өтө сонун болоттур. Эсенбек, Медина, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Бактылуу болгула, издешип келген жаштар дагы бактылуу болгула. Ушул долбоорго дагы чоң ыраазычылык. Ушундай жаштарды жолуктуруп, мындай бакыттарынын себепчи болуп атасыздар. Сиздерге дагы Канат мырза, Гүлназ эжо баары супер болоттур. Мен дагы ушундай ак тойго келип катышып атканыма аябай кубанычтамын. Рахмат. Кош келдиңиз. Өзбекчө интернет желесинде Сагын Эргешев экөөңүздөрдүн видеоңуздар аябай тарап атат да. Анан ошол Сагын Эргешев бул жака келгенде мен өз теңимди табыш үчүн биз жолуктукка келем деген да. Бирок келбей калды. Ал сизди тапкан үчүн келбей калды да. Ошон үчүн биз сизди дагы Сагын Эргешевди да биз жолуктук долбооруна чакырабыз. Не дейинеми? Эсисте эле. Эстебейли, ырдайлы анда. Сагынды күтөбүз. Анда эмесе муңайбаңыздар, жашооңуздарда эч качан муң кайгы болбосун деген таризде ниетте Элерадан муңайба адеми тоса алыңыздар. Кеттик. Былкылдап курайбышканча, мыйзамдын гүлү учканча биз бийлеп алалы. Кайгырба
жана деп биз Мединага сиз үчүн атайын чакырганбыз Элераны. Элерага да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым жаңы ырларды чыгарып бизге конок болуп келип кетип туруңуз. Талантыңыз ташкынай берсин. Келгениңизге рахмат. Рахмат чоң. Калчалар менен узат коелу. Элера Кабылжанқызы. Мынакей тойду да баштап алдык, Канат мырза. Өтө маанай негедир абдан сонун, Гүлназ айымдык өтө толкунданып атканы, мага чейин сезилип аткан убагы. Бүгүн анда той, бүгүн сиздердин күнүңүздөр, сиздердин майрамыңыздар уялмай жок, каалашынча ырдап, бийлеп, тартынбай тойду көрккө көрүп кошуп туралы, күйөөлдар. Дароо эле бүгүн 2 жаш абдан толкунданып атканы бизге чейин өзгөчө сезилип жаткан убагы. Мен сөз кезегин Эсенбек мырзага бере турган болсок, Эсенбек мырза кандайсыз? Маанайыңыз кандай? Тойго даярдыктар кандай болду? Сырттагы үйүңүздөрдө тойго кандай болуп атат? Ассаламу алейкум, урматтуу катышуучулар жана биздин сүйүктүү алып баруучулар. Баарыңыздарыңызга салам. Өтө азыркы айтып болуп аткан нерсени айтып, сөз менен айтып жетиштеп бере албайм. Андан тышкары өзүбүздүн сырттагы той болгон даярдыгыбыз биздики өтө болушунча аракет кылып атабыз, жакшы деңгээлде өткөзүп алалы. Өмүрүбүздө бир болот экен, ушул тойду көңүлүбүздө сакталгандай, элдин келип кеткен элдер мындай көңүлдүү, жакшы маанайда келип кете тургандай деңгээлде аракет кылып даярданып атабыз, Кудай буйрса. Керемет, кол чабуулар болсун. Ушундай эле суроо менен Мединада кайрылып өтөлү. Даярдык жакшыбы? Кыз затуу той кандай болуп өттү? Мындай азыркы убакта сиз мындай сезимиңиз менен бөлүшүп кете аласызбы биздин катышуучу кыздардан мындай? Ошол нерсени элестетип алсын. Ап-апак көйнөк кийип, ушул жака чыкканы сизде кандай сезимдер болот ичиңизде? Негизи ушул ак көйнөк кийгенге чейин мага көп билинген эмес да. Анан азыр ак көйнөк кийип, сезимдерди сөз менен түшүндүрүп айтып жеткизе албайсың. Аябай толкунданып атам. Башкача сезимдер болот экен. Ак көйнөк кийиш өзгөчө сезимдер десем болот. Ар бир кызга, ар бир айымга ушул ак көйнөк кийиш буйрсун, ар бир айым бактылуу болсун демекчимин. Айтканыңыз келсин. Биз дагы 3-сезондун катышуучуларын сагынып калыптырбыз. Бүгүн мына Эсенбек мырзаны коштоп, дагы деле достуктарын үзбөй, дагы деле дос болуп катышып келатышат. Бул жакта Руслан мырза, бизде Динара айым, Арген мырза, Айсулуу айым, Шайырбек. Акыркы чыгарылышта Тилек мырза менен кыз жөөк бизде конок болуп кеткен. Руслан мырзага береличи анда микрофонду. Колдугубуз бар куда. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз жолуктун көрүүчүлөрү. Ошо биз достор болуп келип калдык. Эсенбек менен ар дайым байланыштабыз. Эсенбекке айта кетсек, Медина экөө бактылуу болсун. Аябай таланттуу бала. Билебиз, өзүнүн жумушу бар. Башында эле серьезный бала болчу. Айтчыбыз той болсо бир барып сен тоюңа билебиз деп тамашалай берчүбүз. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Сизде долбоордон кеткенден теңиңизди таптыңызбы? Же дагы деле жалгызсызбы? Азыр пока таба элекпиз. Буюрса табабыз. Болду. Руслан мырзаны көрүп аткандар болсо редакция менен байланышкыла, сырттан болсо да табыштырабыз сиздерди. Анда Айсулуу айымга дагы микрофон узатсаңыздар. Саламатсыздарбы? Жалпы баарыңыздар МТС кыргыз элим 4-сезон. 3-сезондо кулдугубуз бар сиздерге. 3-сезон кулдугубуз бар деп келип калдык. Сиздерге да биздерге да той куттуу болсун. Той элери бийизде эле. Анан 2 жаш бактылуу болгула, эсеш. Өзүң билесиң красиво кыз барын эле. Ошентип куттуктап келип калдык. Айсулуу айым, Эсенбек мырзаны сиздер дос катары 1 жылга жакын чогуу мамиледе катышып жүрөсүздөр ушул 3-сезондогула. Кандай сапаттарын бааладыңыз өзгөчө Эсенбек мырзанын? Кандай жолдош болот? Ой, эсеш.
бул болбойт деп элек. Биздин Эсенбекте чыныгы үй бүлө курам деген мырза да. Бүт алдын ала ойлонуп, түзөп, ушул аял үй бүлөнү кандай алып кетиш керекти алдын ала ойлонуп турат аябайчы. Канат мырза, сиздей эле болот го дейм. Эми ашсын. Сиз аябай үлгүлүү үй бүлө болуп азыр мыкты жактан көрсөттүңүз өзүңүзгө. Эсенбектен да ошондой үй бүлөнү күтөбүз. Мен Эсенбекке ишенем, чынында. Биз аябай жакын болуп калдык. Буюрса экөө сонун түгөй болот. Беш тойдо да чогулабыз го буюрса. Арген мырзага берели. 3-сезонда жакшы эле бактысын табыш үчүн видео тартып, фиттердин ары бери айдап, мындай жакшы эле хит болду эле Арген мырза. Биздин Арген да бул делечи, Арген. Албетте. Сизде кандай болуп атат? Личный жашоодон баштайлычы биринчи. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар 4-сезон? Кандайсыздар? Бизде жеке жашоо өз нугу менен баратат азырынча. Дагы деле издеп атабыз. Эми жүрөккө жаккан жүрөккө жаккан жок болуп атат буюрса. Менден эмнеге сураган жоксуз, Канат мырза? Менден Гүлназ айым сурамак сизге кызыксыз экен да. Мен эмне болсом Айсылайым. Сизден аябай жакшы жаңылык болот деп күтүп атабыз. Жакшы жаңылыгыңыз менен келдиңизби? Бизди кубантасызбы? Таптыңызбы? 1,5 барбы? Каякта экен ошол жакка баралы деп. Гүлназ айым сиздерге кошулуп мен дагы деле күтүп атам, мен дагы ошол күн келет деп. Пока азыр ошо кыртынчы эле. 5-сезондо таппаса табат окшойсуңар. Кайра келем айтып коеюн. Бизге долбоордон кеткенде эле аябай турмушка чыкчыдай эле сезилгенсиздер. Үйлөнүп кетчү эле сезилген. Өзгөчө Шайырбек мырза айтып аткан, мен убактым бияка короттум. Анан менден убактым бекерге короттум, сырттан эч жагы эле таба алмакмын деп. Эми Шайырбек мырза көрөлүчү, сырттан табыптырбы? Ассаламу алейкум, жалпы эл тест жамааты, биздин сүйүктүү алып баруучулар. Ооба, буйруса биз мындай толкундоолор менен күтүп атам десем болот. Жоопту. Жоопту? Кыз баладан. Демек таптыңыз, мамиле курдуңуз. Буйруса ошол ал ушул. Баракелде. Ал эми Мединанын курбу кызынан дагы учурашып коелу. Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Элиза. Мединанын курбусу болом. Сизди Мединанын курбусу катары Мединанын топ 5 сапатын айта кетесизби? Бизде ушундай суроо бар. Медина эң биринчиден эле жүрөгү жумшак, назик, аябай ак көңүл, добрая да. Эч бир адамга мындай оор сүйлөгүсү келбейт. Сүйлөгөндө да ойлонуп сүйлөйт. Эми бул жакта көрүп калдык. Суроолорду аябай жакшы берет, бирок өзүнүн жакын адамдарына аябай жакшы мамиле кылат да. Керемет. Чындыгында жакын курбус экенин билинди, дароо эле айтып кирди, сонун комплименттерди. Биз болсо Динара айымга микрофон узатсак. Кандайсыздар? Бардыгыңыздарга салам. Көргөнүмө аябай кубанычтамын. Мен болсо дагы эле күтүп жүрөм Нурлан майкени. Баягы эфирден ыйлап кетпедим беле. Ошо ыйлаган боюнча дагы эле күтүп жүрөм эшикте. Нурлан мырзаны. Ошо Ошо Нурлан мырза деле силер күтүп жүргөн окшойт, бияктан такыр эле таап бере албай атабыз. Нурлан майке да айтып атат, эфир бүтсүн, эшиктен сүйлөшөбүз деп атат. Анда микрофонду Нурлан мырза Нурлан майке узатса болчу. артынан сөз таппайды просто. Кана? Өт. Ачык айтып салды. Эмне болду? Өзүм эле могу галстук тигип алып кыйналып аттым. Ош бетер кыйнадың го сен. Чындыгында Динара карындашым айтып атсыр, абдан сонун кыз, сыйлайм. Нурлан мырза бул сөздөрүнө ишенбейбиз. Жакшылыктар алды да. Рахмат алтын. Ошо эмне дейм, эсенчикке да мен бир досум катары бир жакшы калып элегимди айткым келип атат. 3-сезондо ошол эсен досум болуп, жакшы достордон болдук, жакшы жүрдүк, мыкты жигит. Абдан мен кубанычтуу болуп атам. Ушундай кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Кудай буйруса эмки жылы бешик тойдо дагы ушу тойдо чогулойлу, тойлор тойго улана берсин досум. Бактылуу бол. Кол чабуулар болсун. 4-сезондон дагы суроолор болсо келиңиздер. Сиздер уктап баратат окшойсуздар,
Эсенбек биринчи жолу келгенде, бияка талапкер болуп келгенде, Гүлназ эжени тамашалап коюп, анан экинчисинде ушу кызга келдим деп айтып атканда, я помню, Эсенбек отуруп айтып берип атат да, ал кыздын ушундай сапаты жагат. Бул деп мен тамашалап туралып, мен десем, Канат мырза мынтип коет, Бегайым сенде андай сапат жок. Үй бүлө курам деп, жакшы ниет менен келген. Оюңарга жеттиңер, молодец. Биздин Татнага кызыбызды алып кеттиң. Эми экөөңөргө кааларым бактылуу болгула, ата энеңерге кайрымдуу, үлгүлүү үй бүлөдөн болгула. Видите, я тоже умею. Баракелде. 3-сезондун катышуучулары, кош келиңиздер. Биздин куттуу студияга азыр 4-сезон болуп жатканга байланыштуу. Биринчи 2 жаш, 2 биздин болочок жубайыбыз. Эсенбек мырза жөнүндө биринчи келгенде эле Медина Канат мырза айткандай жүрөгү сезген да, баягы спорлошкондо элечи. Жүрөгүндө уверенность была, и ошол нерсени сезгендей, өзү каалагандай, чыныгы сөзүнө турган мырза келди да. Анан Эсенбек мырза келгенде мага жаккан эң характерби же мүнөзбү же сапатыбы унчукпай келди, максат койду, сөздү көп сүйлөбөстөн кыймыл аракети менен тастыктады да. Жигиттин нарагында болсо ал нерсени эч нерсеге элдин сөзүндөй хотя канча комментарий негатив жазгандар дагы болду, ал нерсеге дагы сынбады, экөө теңчи. Ошол себептен бул башталышы жашооңордун жаңы кийинки деңгээли десем болот. Ошол себептен биздин Медина кызыбыз башында келгенде эле өзүнө тең, уверена, бардык жактан төп келишкен Татынакай кызыбыз. Ошол себептен экөөңүздөр тең ва эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Аделяга микрофон uzatып коесуздарбы? Аделянын айтчу сөзү бар экен. Саламатсыздарбы, бардыңыздар? Саламатсыздарбы? Мен жаңы келгенде Эсенбек менен Мединаны көрүп, кыз менен жигит абдан окшош экен деп ойлоп койгом да, отурганда. Окшошуп кетет экенсиздер. Мен сиздерге кааларым бүт жакшы айтылган сөздөргө кошулам. Ошондон тышкары эмнеге семья курабыз биз деген өнүбүз сөйлөйбүз да. Партнер аркылуу өнүбүз турабы? Жарым жыл чогуу жашаганда, 1 жыл, 3 жыл, 5 жыл жашаган сайын кризис в отношениях деген келет. Ал жакшы нерсе. Ал отношенияда болгон өнүп өскөндүкү, отношениянын өнүп өскөндүкү. Ошондо жарым жыл ошол убактарда улам бири-бириңиздерди жаңы таанышкандай, жаңы адамдарды көргөндөй болосуздар. Ошол ар кандай бир болбосун жашоодо, ошондо кандай бир бири-бириңердин жаңы сапаттарын көргөндө дагы силердин бири-бириңерге болгон сүйүүңөр, отношенияңар, мамилеңер еще күчтөлсүн. Мен сизге ошону каалайм. Рахмат. Керемет. Адлет мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли, алпарчылар, катышуучулар, коноктор, кош келипсиздер. Эми бүгүн сиздер күнөөлүүсүздөр да кызыгып атасыздар бизден. Биздин айтканыбыздай болуп бересиздер деп ишенебиз. Анан Медина өтө керемет кыз экен да, чындыгындачы. Ушул бул жактан бизден тилектей болгон мырзага отказ кылды эле, баш тартты эле. Андан кийин эптеп эми айтат сабыр кылып турлачы. Андан кийин эптеп да жүргөн да бир бала чайга чакырды, ага да отказ кылды эле. Анан ошондон экөөнөн дагы ашып түшкөн, экөөнөн дагы күчтүү, экөөнөн дагы мыкты болгон Эсенбектей болгон мырзаны тандаптыр. Кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн, бактылуу болуңуздар. Дайым ушул элдин көзүндө, назарында турасыздар. Коомго үлгү боло турган жакшынакай, байбиче болуп жашаңыздар. Ассаламу алейкум баарыңарга. Ушунчалык сонун кубанып атам. Көз алдымда откан баарыңарга үлгү болсун дейм. Азаматсыңар. Эсенбектин каяктан байкадым эле, Медина барып, жана гончарный искусство чогуу жазгандар эле. Ошондо байкалган, чогуу жазган баланс кармаш керек. Ошондо мен да өзүмө үлгү алгам. Бул жашоодо жеке баланстуу, сабырлуу эме болуш керек экен да, салмактуу
ошондо сизге чоң таазим, мага үйрөтүп кеттиңер. Өзүңөр аркадан силерге эми бизге жуксун деп үмүттөмүн. Рахмат. Санжар. Саламатсыздарбы, баарыңыздардын куш убак кечиңиздер менен арыбаңыздар. Биздин коноктор, баруучулар. Бул жактан эң эле өзгөчө нерсе, мен ошол 3-сезондун катышуучусу болгондуктан мен Эсенбек байкени билчүмүн, жакшы мүнөзүн, аябай жакшы мамиледе болчубуз. Анан бул жакка келип Мединаны да билдим да, Медина байкап анан экөөнү мен мындай бир элестетип койгом да. Экөө аябай жакшы, бейкем мыкты пара болчу да экен депчи. Анан мен ошол нерсени аябай жакшы элестетчүмүн дагы, Эсенбек байкеге дагы мындай чын дилимден ушундай сонун кыз бар деп айткам да. Анан Мединага дагы ушундай Эсенбектен байк бар болчу, сонун деп. Балким кичине болсо да себепкер болдумго да өзүм сүйүнүп атам да. Азыр анткени аябай чынында бактылуу адамдарды көрүп атам, бактылуу жубайлар бири-бирине туура келгендер баш кошушту да. Роза. Бул жактан да видеого түшүрүп турбасак болбойт? Розайым. Аябай солу. Аябай сонун. 솔로. Рахмат. 처음으로 이렇게 제대로 된 키르기즈 결혼식을 보는데 이렇게 아름다운 두 분의 결혼식을 볼 수 있어서 너무 감사하다고 전해주세요. Бүгүн Кыргызстанда дейт, саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстанда ушунчалык өзгөчө болгон тойду көрүп отурам. Кыргыздардын тоюна себепкер болуп отурганыма мен өтө кубанычтамын. Бул биздин таң калып отсоңор керек, Роза деген кореянка келинибиз. Ушундай. Азыр аралашып атабыз да, аралашып. Бүгүнкү сонун күнүңөр менен куттуктайм экөөңөрдү. Мединаны мен өзүм сиңдимдей жакшы көрөм, биз баарыбыз жакшы көрөбүз. Буйруса, мен негизи Мединадан, биз кыздар бири-бирибизден сурайбыз го, кандай экен болуп атабы? Ой, Мединадан кечир. Кандай экен болчудайбы деп бири-бирибиз менен сырдашабыз го. Ошондо бир дагы жаман сөз уккан жокмун да. Мен Адина эже, мен Эсенбекке ишенем. Бизде сонун үй бүлө болот. Ошол үчүн бардык нерсем ишенип тийип атам деди да. Ошо мен дагы ишенем экөөңөрдөн сонун үй бүлө чыгат. Түбөлүктүү, бактылуу болгула. Бул жакта айым айтып атпайбы, кулдук уруп калды го, кулдугуңуздар Кудайга. Анан аябай суктанып турабыз, сүйүнүп атабыз, өзүбүз үйлөнүп, өзүбүз турмушка чыгып аткандай эле болуп атабыз го, эмне болуп атабыз билбейм. Эми ошондой сезим болот, чоңгүрөчү. Эсенбек мырза биринчи келгенде чындыгында ишенген эмеспиз. Мен лично өзүмдү айтайын, мен ишенген эмесмин. Жөн эле бир убакыт өткөрүү же болбосо ушул жерде хайп деп айтып калабыз го. Хайпка келди деген ойлор болгон да. Азыр көрүп аябай суктанып отурабыз. Эсенбек мырза, сиз бизге үлгү көрсөтүп кеттиңиз. Жакшы жолдорду көрсөтүп кеттиңиз. Биринчиден чечкиндүүлүктү, анан ичиңде болуп аткан сырды сыртка айтпай туруп, ошону иш жүзүндө аткарууну көрсөтүп кеттиңиз. Бар болуңуз. Бул жеке эле бизге эмес, жеке эле көп мырзаларга үлгү көрсөттүңүз го деп ойлойм. Ошол Мединага эмне айтам? Медина сонун кыз. Аябай сиздин жакаңызды агарта турчу кыз. Ошол бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Буюрса тойду жакшы өткөрүп алыңыздар. Дагы калуу тилек айтуулар барбы, Наргиза? Бүгүнкү той куттуу болсун. Өзгөчө салам айткым келип жатат. Жандарым 3-сезондагылар, кош келипсиңер. Неме? Эсенбек байке, Медина, бүгүнкү тоюңар куттуу болсун. Бизге да жуксун, анан кетип атканда тееп кетти, неме Медина. Жуксун дегенчи жана не бар го? Тееп коет го аркага. Ошону айтып атам. Ошо сиздерге кааларым, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Эсенбек мырза аябай жакшы мырза, айткан сөзүнө турат. Ошон үчүн Медина унчукпай эле тийип кетип атат, ушунча кыска айтат элечи. Анан эң башкысы бул жашоодо өз адам табыш кыйын да. Мен ойлойм, экөө бири-бирин толуктап турат, экөө бири-бирин тапты. Ошол эми буюрса бешик тойдо жолугушалы. Рахмат.
Эсенбек, Медина, аябай бири-бириңерге жарашып турасыңар. Мен биякта отуруп суктанып атам. Мага дагы буйрусун. Мен дагы ушинтип мен да бир бала келип жүрөгүмдү багындырып эргетип кетсем экен. Сүйлөй туруп багыт оюмду бөлүп атасың, пожалуйста. Не деп сүйлөп атат? Бизге дагы деп айт дейт. Экөөбүзгө деп айт дейт. Өзүң кымчып атпайбы? Медина аябай сонун кыз. Мединанын тилинен дагы колунан да келет, тыкылдаган. Сонун келин болот. Эсенбек молодец. Мединанын жүрөгүн багындырдың. Анча-мынча мырзанын колунан келбеген нерсе сиздин колуңуздан келди. Сизге рахмат. Биздин кызыбызды алып кетип атасыз. 4-чү сезондо 1-чи жолу той болуп атат. Ошого да сүйүнүп турам, бактылуу болгула. Баракелде. Калчалар болсун. Дагы каалоочулар. Болот мырза. Саламатсыздарбы? 3-чү сезондо улар кош келипсиңер. Силерге кааларым ден соолук биринчиден. Эми бул өмүрдө эме болот да. Өйдө төмөн болот да, ошого силер бышып, прям до конца жашап кетсеңер, это жакшы да, негизичи. Вот. Силерге кааларым бактылуу болгула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Үлгүлүү үй бүлөрдөн болгула. Чоң рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңер менен ардактуу бүгүнкү тойдун көрөрмандары, коноктору. 2 жаш быйыл тапкан сүйүүңөрдү сактагыла, бүгүн кеткен расходду актагыла, көп эми чалкалап жатпагыла, кана эмесе турмуштун даңгыр жолун кенен аттагыла дегим келип турат. Десем азыр элдер кол чап койсун, Анан 3-чү сезондо бир туугандай болуп калдык. Бир туугандай болгон досторум, жакындарым, кош келипсиңер. Көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Эми азыр баары суроо берет болуш керек да. 100 000 сом, 100 000 сом депчи. Сразу эле айтып коеюн. Тилек мырзага кол чаппагыла деле. 100 000 сомду бермен сайын. Ооба, негизи бул эми тойдун башталышы. Той бүтө элек буюрса, бул эфирдеги болсо 23-үндө Кочкорго баралы деп атабыз. Эсенбай экелер менен сүйлөшкөнбүз, Мединалар менен дагы. Биз ошол жерден видео отчет кылып деп сүйлөшкөнбүз, ошол жерден анан бүт баарын көргөзүп беребиз деп сүйлөшкөнбүз. Сымбатка. Ошол той боласың. Ооба. Керемет. Тилек мырза мына жигиттен ушундай болот, айткан сөзүнө кандай болсо да турат. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Баарыңызга салам. Кош келипсиздер. 3-чү сезондо жакшы келип алыпсыздарбы? Настроениеңиз да жакшыбы? Эсенбек мырза, мен сиздин айым. Экөөңөргө бакыт каалайм, бактылуу болгула. Кармашканын колунан үзүлбөсүн. Силердики да бизге да жуксун. Жакшы. Жаксын. Саламатсыңарбы баардыгыңарга. Эсенбек, Медина, мен силерге бакыт каалайм. Жана конфетно-букетный период деп коет го. Ошол конфетно-букетный периодуңар эч качан бүтпөй, түгөнбөй, азыркы көз карашыңар ушундай гана ушул бойдон калып, анан сезимиңер бири-бириңерге күндөн күнгө өсүп турсун. 3-чү сезон саламатсыздарбы? Көргөнүмө аябай кубанычтамын. Мит койдуңар энди. Башында ошо 3-чү сезондо талапкер болуп келгенде Эсенбек байкени көргөндө мындай чогуу отуруп калганбыз да. Анан ошондо Эсенбек байке айткан болчу. Өз жарымды тапсам, сразу эле үйлөнөм деген да. Анан кийин Эсенбек байке Медина талапкер болуп келгенде сразу мындай үйлөнөт деп ишенгем да, сразу элечи. Анан ошо бакыт каалайм. Кармаган колуңа извините, толкунданып атам. Кармаган колуңар үзүлбөсүн, үлгүлүү үй бүлөдөн болгоңуздар. Дал ошондой бүгүнкү биздин үйлөнүү үлпөт тоюбузду биз жолуктук Долбоор студиясы, НТС студиясын тойдой кылып жасап берген, ар бир тойдо өзүнүн кызматын кылган Нази Декор кейжиге кол чаап коюңуздарчы. Кандай оформлениялар кетти. Ошондой эле биздин бүгүнкү сиздер көрүп турган акуудай керемет образды түзүп берген, албетте бул ар бир айымдын кыялындагыдай, мына ушундай Медина кийип тургандай үйлөнүү үлпөт той көйнөктөрүн сиздер Ариша үйлөнүү үлпөт салонунан таап аласыздар. Бул жерден сиз 100дөн ашык түрүн жана акыркы заманбап
мода саркечке талабына ылайыктуу көйнөктөрдүн баардыгын дал ушул Ариша үйлөнүү үлпөт салонунан таба аласыздар. Мединанын көйнөгү жакты дегендер кол чаап коелу. Ооба. Ушундай көйнөктү буйруклар кылгандарга Канат мырза чач жасалгылоо жана макияж белекке берилет. Кандай сонун жаңылык. Кандай сонун. Ошон үчүн Аришадан көйнөк алыңыздар. Урматтуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөр, мына ушундай жагымдуу маанай менен биз бүгүнкү эң өзгөчө күнүбүздү дагы улантуудабыз. Азыр болсо каалоо тилектердин баардыгын дээрлик угуп бүттүк. Азыр 3-чү сезондун катышуучулары жана ошондой эле үлгүлүү болуп жатышат азырынча. Кудай насип кылса өмүр бою үлгүлүү болгонун насип этсин деп Тилек мырзага берип койсок жана Кыз Жибек айымга. Саламатсыздарбы, урматтуу НТС жамааты, Эсенбек байке, бактылуу болуңуздар, кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Эсенбек байке, мына өзүм байкем да. Экөөбүз тең 1,5 айда үйлөнүп атабыз да, буюрсачы, үйлөндүк да мындайча айткандачы. Эмне дейсем, бактылуу болгула, бактылуу арылыкка жеткиле, ушул деңгээлге жеткирген ата-энеңер, бир туугандарыңар аман болсун. Эмне дейбиз? НТС жамаатына терең ыраазычылык, мынакей бизге деле ушундай жубайды берип отурасыңар. Ар дайым көргөн жерден ыраазычылыгымды айтып жүрөм. Ошо бизде чакан кичинекей бир белектерибиз бар эле, ошолор тартып чыганга уруксат берип коюңуздар. Кол чаап коелу. Шаңдыраак кол чаап турабыз. Келиңиз. Мен бир аз толуктай кетейинчи. Бул Канат мырза сизге келин балага бизден 3-чү сезондун атынан деп 5 бек болсун. Бул корзинабыз жалпы жаамат НТСтин жааматына, элежебиз Азамат байкебиз бүт ушул жакта кызмат кылган сиздерге баарыңыздарга ос деп коебуз. Чоң рахмат. Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат. Келинчегиме. Ал болуп кетели. Сиздерге кол чабууларды эле. Ассаламу алейкум, урматтуу НТС биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү, баардык катышуучулары, урматтуу редакция, урматтуу алып баруучулар, урматтуу НТС телеканалынын баардык кызматкерлери, баардыгыңыздарга ысык салам жолдойм. Биз азыркы учурда алыскы иш сапарда жүргөнүбүзгө байланыштуу бүгүнкү эфирдеги тойго катыша албай калдык. Андыктан бүгүнкү тойдун күнөөкөрлөрү Эсенбек менен Медина силерге бактылуулук каалайм, силерди чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Кандай жакшы ниетте, жакшы максатта алдыга кадам жасап, үй бүлөлүк кадам жасап жатсаңар, ошол ниетиңердин баардыгы ишке ашсын. Мен силерге айтарым, сүрөтчүнүн жакшы тарткан сүрөтүндөй кооз болгула, акындын жакшы жазган ырындай көркөм болгула, зергердин жакшы жасаган буюмундай кадырлуу, баалуу болгула дагы эки үй бүлөгө бирдей караган бактылуу үй бүлөлөрдөн болгула. Ошондуктан бүгүнкү тойго катыша албай калдык. Кудай буюрса, эмдиги силердин чыныгы тоюңардан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Кувейттен НТС телеканалынын биз жолуктук долбоорунун алып баруучуларына, катышуучуларына жана көрүүчүлөрүнө ысык салам. Бүгүнкү болуп жаткан махабат майрамы менен куттуктап сиздерге чыгып калдым. Эсенбек байке, Медина бүгүнкү сүйүү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү ак ниет менен башталып жаткан үй бүлөлүк жолуңуздар шыдыр болсун. Сиздерге кааларым чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана көп балалуу болуп, бактылуу каралыкты сүрүңүздөр бирге. Сиздерди терең сагынуу менен Айдана. Урматтуу Эсен байке жана Медина жеңе, сиздердин бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Тоюңуздарга бара албай калдым. Буюрса, бешик тойго сөзсүз барам. Салам жалпыңыздарга, биз жолуктук долбооруна Москвадан чоң саламдар. 3-сезондо
Гүлнасиженин жаңы ыры чыкты эле да, таптым сени дегенчи. Анан ошол ыры чыкканда бизге бир сунуш кылды эле. Эгерде кимде-ким мындай махабат темасында ушундай бир видео тарталы десеңер, мен ушул ырыны силер үчүн арнап берем деп айтканда, Улук менен Нурперинин тоюнунда Эсен байке ушундай суктануу менен, ушундай кызыгуу менен көрүп, ошондо карап аябай бир мындай эңсеп койгон да, эмне ушундай кылып той берсем депчи. Анан ошо ниетине жараша ошол күн прям келди да. Анан ошол үчүн куттуктаймын баарыңыздарды. Мен чындап аябай прям сүйүнүп, нары карап ыйлап, бери карап күлүп аябай сүйүнүп аткан кезим азыр. Ошол аттанган жолуңуздар узун болсун, Аллахым эки дүйнөлүк бакыт берсин сиздерге. Ар дайым эле ошундай күлүп жайнаган, жакшы позитивде, мындай сонун жаңылыктарды угуп, элеже албетте сиздин бул жакта салымыңыз чоң. Баарыңыздарды куттуктаймын көңүлдүү кечиңиздер менен. Азыр бир оюн кылалы деп атабыз. Ошон үчүн баарыңар ортого келгиле да. Наргиз айым күрөшчү элем. Кана? Көздү жумабыз. Көздү ылдый болгондо да ачпайбыз. Бул силердин адамгерчилигиңерге карайт, канчалык чынчыл экениңерге. Аферистер ушул жерде билинет турат. Кызыл шарик. Өйдө көтөрөбүз. Болар бүт калпычы кой. Бул да Тилек мырза эле чынчыл окшойт, оюндан чыкты. Кол чаап коелу Тилек мырза. Арабызда бир чынчыл адам бар экен дейсиз. Кийинкиси. Жумгула. Не? Эме кеттикпи? Көздү жумдук, колду асманга көтөрөбүз. Бардыгыз, руки вверх. Кызыл. Кана? Болду була. Кол чаап коелу. Теперь не видно. Колча, Санжар, сиз да чыгыңыз оюндан. Колду көтөрөбүз, колду. Жумгула. Ак шарик. Siz de oylap çıkarasınız. Turdalı, Çınara, Begay, Жана, Динара. Nurzadan kança oldular? 11. Ортого келеличи, анда биз Сымбат айым менен Айнура менен кайрадан коштошобуз. Кол чаап коюңуздар мына. Биздин полуфиналдын жеңүүчүлөрүнө албетте ар дайымкыдай биздин эң мыкты өнөктөшүбүз апамдын чайын ыйгарып коелу. Анткени дал ушундай көз ирмемдерди сөзсүз түрдө апамдын чайы коштоо зарыл деп эсептейбиз. Эгер сиз дагы азыр чай ичип отурган болсоңуз, анда апамдын чайын ичип отурган болушуңуздар керек деп ниет кылабыз да апамдын чайы биздин полуфиналисткаларга. Азаматсыздар, өтө сонун эмгек. Эми экөөңүздөр келиңиздер эми. Финалисттер. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу биздин катышуучулар. Эгерде ким Нурзаданы колдосо, деп кыйкырсын. Ал эми ким Тилек мырзаны колдосо, деп кыйкырсын. Азыр Нурзада дегенде Нурзада тарап, Тилек дегенде Тилек тарап. Бүгүнкү оюндун жарым финалга чыккан биринчи орун жана экинчи орундун ээлери. Тайманбас, сөз жебес. Тилек мырзаны колдогондор барбы? Ал эми дал ушундай эле колдоону азыр биз өзү назик,
жөп жөнөкөй, сып-сулуу, аруу болгону менен көп шарик таптоого ат салышып жаткан Нурзада айымды колдоочулар барбы? Тилек! Нурзада! Нурзада! Тилек! Нурзада! Тилек! Колдо слабый, көрсө отурат. Ким туруп колдойт, туруп. Ким туруп колдойт азыр мондай. Тилек! Нурзада! Эми азыр үйдө туруп баарыбыз көрөбүз да кимиси утканын анан финалда дагы кыйкырып колдойбуз, Ооба. Экөөңүздөр ортого келиңиздер. Ladies and gentlemen, мы приглашаем финалистов. Эч кимге жардам бермей жок, өздөрү менети менен. Алдымда турган биз жолуктук долбоорунун күйөө баласы 600 аттын күчүнө барабар. Объем 4-7. Тилек мырзаны колдогондор барбы? Жана дагы бир Тилектин сүйүктүүсү Нурзада айымды колдогондор бар. Азыр бир гана кызыл шарикке баштадык. Тияқты санайыз. Гүлнәс, Тилек мырзаны санаңыз. Экөөбүз тең баштайлы. 1, 2, 3 кетти, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бул, колдоп. Мен 9 болуп калсам биякта бир орду алып чыкпоо. Айымдарга таң калам. Өтө Тилек мырза көз тийбесин келечектеги жубайыңызга. Эртең ошону 98.000 сом эле табыз, 2.000 сом берип атам. Биз анда алдыга чакырып коелу. Бүгүн Тилек мырза кандай ойноду? Нурзада айымчы! Жана биз жолуктук долбоорунун негиздөөчүсү катары өзүмдүн атыман 2000 сом Нурзада айымга. Жана ошондой эле аракет үчүн Тилек мырзага да 1000 сом Гүлнас айымдын. Менин атыман. Гүлнас айым атынан 1000 сом кол чаап коелу. Бизди көңүл ачып берген күйөө балага жана Нурзадага кол чаап коелу. Дагы да болсо 4-сезон менен 3-сезондун катышуучуларынын ортосунда таймашты улантабыз. Эми болсо болгону таймаштын нугу башка жака бурулат. Азыр биз болсо 3-сезондун катышуучусу Нурлан мырзаны, 4-сезон катышуучусу Болот мырза. Батыл. Ассаламу алейкум кыргыз калкым. Мен 3-сезондун катышуучусу болгондуктан 3-сезондун атынан батылга чыктым. Колдоп коюңуздар. Кеттик анда. Кылыктарың балай таттуу, жүрөгүмө сезим жакты. Кара көзүң жакты да мага жакты. Эркелесиң таптаттым, мен өзүңдөн бактаптымбы? Кара көздөн махабат
баттаптым бей. Каштарың көздөрүң капкара, ай жүзүң аппак соктана, жүрөгүмдү күйгүзө бербе. Мактана, мактана, мактана. Каштарың көздөрүң капкара, ай жүзүң аппак соктана, жүрөгүмдү күйгүзө бербе. Мактана, мактана, мактана. Сезилбеген, сени сүйдүм сезим менен, табылайын сага гүлүм, кара көзүңдөн мен. Эркелесиң таптаттым, мен өзүңдөн бактаптымбы, кара көздөн махабатты баттаптым бей. Каштарың көздөрүң капкара, ай жүзүң аппак соктана, жүрөгүмдү күйгүзө бербе. Мактана, мактана, мактана. Каштарың көздөрүң капкара, ай жүзүң аппак соктана, жүрөгүмдү күйгүзө бербе. Мактана, мактана, мактана. Каштарың көздөрүң капкара, ай жүзүң аппак соктана, жүрөгүмдү күйгүзө бербе. Мактана, мактана, мактана. Каштарың көздөрүң капкара, ай жүзүң аппак соктана, жүрөгүмдү күйгүзө бербе. Мактана, мактана, мактана. Төртінші сезонның атынан Болот мырзаға кезек береміз. Саламатсыздарбы, кайрадан мен Асылбеков Болот. 4-ші сезонның катышуучумун. Батылга 3-ші сезондар менен чыгып атам. Мадам, порочина дунам, хамане дунам, аскадо курсам, чабок не гимам, фарда бирабам, ай дилам, баю алабай баймам, гуяна будам, гуяне будам, хайот хамин дегишне. La vida, el amor, el amor, la vida, amor. La vida, el amor, dile, dale, boom, boom. La vida, el amor, la vida, amor. La vida, el amor, dile, dale, boom, boom. Man, navino budam, binavo budam. Yurem haki po budam. Tadiro didam, choni daliyam. La vida es bella para ti, para mí. La vida es bella, dile, dale, boom, boom. La vida es bella para ti, para mí. La vida es bella, dile, dale, boom, boom. Захожу бастам, фито я растам, это зоргадом, бия бева фон, ай гули зи
vivo. La vida es bella para ti y para mí. La vida es bella, dile dale boom boom. La vida es bella para ti y para mí. La vida es bella, dile dale boom boom. Чоң рахмат. Баракелди. Чындыгында эки жигит, эки мырза тең өздөрүнүн таланттары менен көрүүчүлөргө да жактана, бизге да жакты да. Бирок буну биз кемиси утканын сиздердин колдооңуздар аркылуу гана чече алабыз. Нурлан мырза. Болот мырза. Нурлан мырза. Болот мырза. Кудай, булар бошонуп кетти, урматтуу көрүүчүлөр. Биз точно биз жол тутабызбы? Азаматсыздар отуруп берип коюңуздар, булар бекер бийчилерин ушунча бийлесе акчасын берсеңиз булар өтө катуу бийлечү экен. 3-чү сезондун катышуучулары азыраак болуп келгенин эске алайлы. Колдоого. Аңыз сирде отса биз түшүнбөйсүз эле отурду же эмне кылды такыр. Кыргызда жаш сөз бар да. Эне тилин билбеген эси жоон аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт дейт. Бизчи эми ушунча жакшылар турса, эми эмне керек бар? Талант. Дагы бизде профессионалдуу ырчылыктын артында профессионалдуу бийчилер турду да. Бул жагынан да үстөмдүк кылдык десем туура болот да. Жоп, булар деле профессионал. Жоп. Быстро, давай. Что? Нурлан мырзаны биздикинен начар болуп калды деп айтпайбыз, бирок аракет кылды, кол чапып коюп Нурлан мырзага келиңиздер. Бирок чындыгында Болот мырзага бизге жетпей калды. Муну моюнга алышыбыз керек. Анткени бардык жерде эмоция, чын жүрөктөн боло турган нерсе жакшы болот деп ишенебиз. Көрүүчүлөргө да жакты окшойт. Биздин кыздарга, бийчилерибизге бир кол чапып коюңуздарчы. Келиңиздер. Эл таразда элсинчи, эми эл чечсин. Өнүккөн доордо сөзсүз түрдө эле кыргызча билбей танан орусча дегенибиз болбой алат да. Келиңиздер, Анда. Бул деген тамаша катарында, Шайырбек мырза, чыгыңыз келсе, Адлет мырза, чыгыңызчы. Экөө тең кыргыз тилин аябай басым жасаган катышуучу катары билебиз. Эми бизде макал лакап батыл. Чындап кимиси кыргыз тилге басым жасап, кыргыз тилге салым кошот. Экөө тең эле кыргызча сүйлөйт. Бул таймаштын шарты менен тааныша алыңыздар. Экөө айтышып жаткан кезде өзүңүздөр сиздер жардам бербеңиздер, угатасыздар, жардам бербеңиздер. Бир гана учур болот, бир гана учурда такалган кезде залдан сиз өзүңүз жактан такалып калсаңыз, бир гана мүмкүнчүлүк берилет, ага чейин такыр жардам бермей жок. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Келиңиздер анда. Ким баштайт биринчи? Адлет мырза. Ат сыйлаган жөө баспайт. Жигитке 70-тен ыраазылык кылат. Кыздын 40 чач булуу. Ат айланып казыгын табат. Аялдын амалы 40 эшекке жүк. Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы. Эр жигиттин жакшысы азыраак сүйлөп, көп тыңшайт, аргымактын жакшысы азыраак оттоп, көп чуркайт. Туулган жердин топурагы алтын. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Жамгыр менен эл көгөрөт, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Кыздан 40 үйдөн тыйба. Көрүнгөн тоонун ыраагы болбойт. Булбул ырын сагынат, жигит элин сагынат. Сөздүн кыскасы, аркандын узуну жакшы. Ишенген кожом сен болсаң, алдынан талгарма.
Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы. Эр башына күн түшсө, өтүгү менен суу кечет. Ат башына күн түшсө, ооздугу менен суу ичет. Ула байтал жорго болот. Көрө көсөм болосуң, сүйлөй чечен болосуң. От койносоң күйөсүң, суу койносоң чөгөсүң. Шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз, бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз. Бийик учкан куш торго жыгылат. Шакшыңдаган кыз шорго жыгылат. Татып кene өкөтө. Көп баскан аяк бок басат. Жок, мынча айтпайбыз, бир да макал, Жок. Анда 10го чейин санайлы. Жок, биз санайбыз аны. Жок. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. 30 уулум болгончо оосураак чалым болсочу дептир. Мактанган кыз тойдо келтирет. Элдин жүгүн эр көтөрөт, үйдүн жүгүн эшек көтөрөт. Арыгаттап суу кечсең айылыңа жетесиң. Акмакча чалкалап, жерде калсаң, өмүр өтүп шер көрөсүң. Кыскасычы, Гүлнасайым, өкөтең мыкты экен. Биз азыр аябай көп 5 мүнөттүн ичинде өкөтең болгон макал лакаптарды айтты. Биз мынчалык макал лакап билбейбиз, туурабы? Чындыгында өкөтең номер 1 экен. Өкөтең 1-чи орунда. Биз Шайырбек мырзага тура кол чаап коелу жана Адилет мырзага. Кол чабуулар болсун. Мына. Кыргыз жигиттери, кыргыз жыттанган жигиттер, азаматсыздар. Былкылдап курай бышканча, мыйзамдын гүлү учканча. Жолго аласыздар. Жигитке 70-ин ыраазыклат демекчи. Азгине, изгине элес. Изги тилек. Изги тилектер менен чай берип атабыз сиздерге. Кол чабуулар менен ордуктан орун алып бериңиздер. Ушундай тойлор жугуштуу болсун, экөөңүздөргө дагы. Кудай буйруса. Наке, биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүктүү эле болуп атса керек. Ошентсе дагы эмне үчүн биз 3-чү сезон менен 4-чү сезондун таймашын тамашалуу иретинде өткөрүп жатабыз. Анткени дагы бир баса белгилеп айтып өтөлү. Анткени биздин Медина дал ушул болуп жаткан 4-чү сезондун кызы болсо, ал эми күйөө бала. Же болсо кайра эле өзүбүздүн улус 3-чү сезондун катышуучусу болгондуктан. Гүлнасайым, качандыр бир убакта Эсенбек мырза мага турмушка чыкчы деп колун сураганда, сиз ушундай сонун ырырдадыңыз да. Ошол чыгарманы көпчүлүк угармандар уккусу келип, интернет желесине да аябай мындай тренд болуп сонун кетип атат да. Балким ошол ырыңызды суранабыз. 2 жаш ушунча сонун даярданып келгенден кийин жеңил бий бийлетпесек болбойт го. Албетте макул. Мага берип жылуулук көзүңдөгү нурларың, отун жагып сүйүүнүн сезимимди уурдадың. Мага жагат сендеги жан дүйнөң арулугу, сездиргенсиң көз менен сүйүүнүн балуулугу. Taqdirim tandap bergenim,
жалгыз гана сендеми. Сүйүп кетем элжиреп, көңүлүмдү карасам, иниңе жөлөнүп, жүрөгүңө жанашам. Жетелешип колубуз, бирге өтчү сынакка, ширелишип кош жүрөк, сүйүп барын ыраста. Тагдырым тандап бергеним, бакытым ишенгеним, түбөлүк болуп шеригим, сени менен бергеним. Тагдырым тандап бергеним, бакытым ишенгеним, таптым сени, махаббатым, жалгыз гана сендеми. Таптым сени, эч качан жоготпой, өзүң барда эч нерседен коркпой. Тагдырым бергеним, түбөлүк шеригим. Тагдырым тандап бергеним, бакытым ишенгеним, таптым сени, махаббатым, жалгыз гана сендеми. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана көрүүчүлөр, биздин тойдун эң дагы бир сонун маанилүү жерине келдик. Анткени азыр менин артында турган ар бир турмушка чыгууну эңсеген кыздар Мединанын букетин тутуп алуу аракетин көрмөкчү. Анда чогуу көрөлү, кийинкиси Кудай буйруса ушул жерде кимдин тою болот. Кеттик, анда даярсыздарбы? Кыздар, даярбызбы? Медина, даярбызбы? Анда 1 2 3. Наргиза менен Нурзада Бегай үчөө турмушка чыккысы келип атыптыр. Бул даярдык болчу. Анда эми чындыгы ыргытат. Даяр туруңуздар. Кеттик анда. 1 2 3. Кол чап коюңуздар, кол чап кучаклап коюңуз, жуксун. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, кандай болду? Мен кармасам Наргиза үйдөн чыга алды. Кирчип атайын. Негизи Бегай иште турган эле болуп калды. Демек, кийинкиси Кудай насип кылса жакшы ниет жарымырыз дейт. Сиздер да бата кылып коюңуздар. Кийинкиси Кудай насип кылса Бегайдын тою болсун.
Мына ушундай кереметтүү атмосфера, кереметтүү той, кереметтүү биздин бүгүнкү чарылыштын эң башкы демөөрчүсү АОТ фирмасына учурдан пайдаланып дагы бир жолу ыраазычылык айтып өтөбүз. Эгерде сиз үйүңүзгө кандай гана үй тиришине керек болгон техникаларды алам десеңиз, анда дал ушул фирмага кайрылыңыздар. Эгерде биз жолуктуктан келдик, мен дагы уулумду үйлөймүн же кызымды турмушка берейин деп атам, же болбосо үйлөнөлү деп атабыз десеңиздер, анда сөзсүз түрдө сиздерге атайын скидка же болбосо атайын жеңилдетүү да каралган. Андыктан АОТ фирмасы сиздин үй тиричилигиңизди жашооңузду жеңилдетүүчү өбөлгө болуп саналат. АОТ фирмасынын өкүлү Нурсейит мырзага кол чаап тосуп алалы. Анда келиңиздер. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Келиңиз. Үйлөнүү үлпө тоюңар кут болсун. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Биздин АОТ фирмасынан сиздерге сертификат бир буюмду бир жылдын ичинде келип, каалаган буюмуңузду алып кетсеңиздер болот. Ой, баракелде! Ошондо бул жерде турган буюмдарды эле каалаган алып кете берсе болобу? Ооба. Кымбаты кайсы? Каалаган алса болот. Кол чаап коелу биздин демөөрчүлөргө. Келиңиздер. Дагы биздин колубузда турган бул корзиналарды апамдын чайынын атынан белек болуп атат. Бир тарабы Эсенбек мырзанын ата журтуна болсо, бир тарабы Мединанын төркүндөрүнө. Кол чаап коелу, келиңиздер. Бул белек сиздерге болсун. Берип жибериңиздер, сөзсүз түрдө апамдын чайын дамдасын. Бактылуу болуңуздар. Канчадыр бир жашка чейин дагы ортого апамдын чайын коюп алып, ошондо биз жолтуккатан табышканбыз да деп неберелериңиздерге айтып берген күндөргө жеткирсиз. Мына ошондой эле биздин катарыбыздагы дагы бир башкы демөөрчүбүз бар. Ал да болсо Путевка KG деген биздин эң жакшы тур агентство деп айтсак болот. Эгерде сиз кандайдыр бир саякатты алдыда пландап жаткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Путевка KG-ни тандаңыз. Анткени сиз кайсыл багытка учпаңыз, сизге эң ыңгайлуу жана ошондой эле сиздин табитиңизге ылайыктуу ар кандай турларды, саякаттарды уюштуруп берүүгө ар дайым даяр. Путевка KG сиздин эң мыкты саякатыңыздын өнөктөшү. Путевка KG сиздер үчүн, кыргыз эл үчүн кызматта. Кандай сезимдер менен баш кошуп жатышат. Бүгүн негедир сезимдер деген сөз аябай көп айтылып атат да, Гүлназ айым. Ооба, албетте, дал ушундай. Качан сезим каптаганда сүйлөшпөй туруп көздөр менен сүйлөшүп калат дейт эмеспи? Ансыңарындай бүгүн той башталгандан аягына чейин Эсендин ушунчалык суктануу менен караган, сүйүүгө толгон көз менен Мединаны караган көздөрүн көрүп, бул жерде отурган бардык кыздар кыялданда болуш керек. Көз тийбесин дейли, анда Эсенбек мырза сиздерде сөз болсун, эркин микрофон. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирип кетким келип турат. Өтө жогорку деңгээлде бизге ушундай жакшы атмосфера түз берип атасыздар. Урматтуу, мен урматтаган, мен сыйлаган Гүлназ айым, Канат мырза, НТС жамааты ушул бизге кылган жакшылыктарыңыздын үзүрү кайтып, биз бактылуу болуп, үлгүлүү үй бүлө катары эл астында биз дагы ушул сиздердин кылган эмгегиңиздерди актап, бактылуу үй бүлөнүн үлгүсүн көрсөтүүгө аракет кылабыз. Андыктан баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетким келип турат. Ушунчалык жакшы, өтө жогорку деңгээлде эл көрө турган жогорку деңгээлдеги сонун атмосфера тартууладыңыздар. Баарыңыздарга рахмат, ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Катышуучулар 3-4 сезондор баарыңыздар мен үчүн бир адамсыңар. Бар болгула. Керемет. Кол чабуулар болсун. Келиңиздер, кошумча. Мединага да сөз берели. Бардык айтылган сөздөргө кошулуп кетмекчимин. Эң биринчиден ушул НТС жамаатына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жана ошондой эле биздин редактор эжекебизге аябай чоң рахмат. Мен кастингден келгенде ушул редактор эжебиз кабыл алган. Ушул жерден өзүмдүн түгөйүмдү таап отурам. Чоң рахмат Гүлназ айым, Канат мырза, сиздерге дагы абдан ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле биздин катышуучулар 4-сезон, 3-сезон сиздерге дагы чоң рахмат. Ушундай жогорку деңгээлде өткөзүп берип жаткандарыңызга дагы ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Жалаң гана ыраазычылык рахматымды айтмакчымын. Чоң рахмат. Баракелде. Мынакей ардактуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөр. Биздин арабызга дагы бир бактылуу үй бүлө кошулду. Кандай сонун көзөрмөндөр. Кандай сонун сезимдер. Биз жолуктук долбоорунун алып баруучусу
кесиптешим, өлгүлө үй бүлөнүн башчысы, сүйлөсө тилинен чаң чыккан мырза Канат Шабданбеков. Гүласайым, бир жолуктук долбоордун алып баруучусу негиздөөчүсү катары аябай сүйүнүп атат. Биз канча деген адамдардын бактысына себеп болуп атабыз. Алардын катарында мына бүгүн Эсенбек менен Мединага сиздер дагы ак батаңыздарды берип, чоң турмуш жолуна аттанып жаткандыгына сөзсүз түрдө жакшы сөздөр менен алкасаңыздар, ал да болсо Кудайдын кулагында болот деген ниеттебиз. Ооба, биз жолуктук долбоору бул 100% реалити долбоор. Мына реалити көргөндөрү көрдүңүздөрбү? Кандай сонун сезимдер. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук финалдардын ичинен. Эңсеген сезимдерге биз жолуктук.